Амансыздарбы? Өтіп бара жатқан жұмадағы орынту делген окуяларды есіңіздерге салып эфирде назар апталық беруіз. Студияда мен Асамбек Каракозоев. Алғаш бүгінгі чарылыштан қысқача анонс. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары эмне иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатат. Ош шаарынын бюджети быйыл 20%га көбөйдү. Эми кайсы тармактарга бөлүнөт? Өзбекстан Кыргызстандын картошкасын кымбат деп сатып албаганы менен, бирок алма ала башташты. Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандарга айла табылдыбы? Эми эмдөөдөн өткөндүгү же өтпөгөндүгү тууралуу жаш балдарга сертификаттар тапшырыла баштайт. Нокен районунун акимине таандыктелген мал союучу жайдын чыры назар берүүсүндө кеп болот. Бері өзді баштадық. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн 2019 жылдағы маданий борбору деп аталган. Буга карата түрк элдерине арналган маданий иш-чаралар апрель айынан баштап өткөрүлө баштайт. Байыркы Ош ордону таанытууга багытталган каада салт, үрп-адаттарды чагылдырган программаларды жыл аягына чейин уюштуруу пландалууда. Бирок иш-чаралар өткөрүлүүчү жайларды оңдоп түзөө зарылчылыгы бар. Себеби сырттан келген коноктор курулуштардын эскилигине эмес, Оштун маданий борбор экендигине ынангандай болушу керек. Темага кененирээк Нуржамал Баргыбаева токтолот. 18 декабрь күнү Түркиянын Кастамону шаарында өткөн түрк сойго мүчө өлкөлөрдүн 36-чы отуруму өтүп, анда Кыргызстандын Ош шаары 2019 жылдагы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп табылды. Эстафета Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевга тапшырылган эле. Эми апрель айынан тарта түрк сойдун жыйналышы жана эл аралык иш-чаралар Ошто өткөрүлүп баштайт. Даярыктар тууралуу президенттин кеңешчиси Султан Раевдин катышуусунда жыйын уюштурулду. Анда шаардык мэрия тизмектелген иш-чаралар боюнча маалыматын тааныштырды. Негизинен түрк өлкөлөрүнөн келүүчү конокторго ай сайын майрамдык салтанаттарды өткөрүү пландалууда. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык долбоорунун ачылыш аземи апрель айында. Түрк дүйнөсүнүн акындарынын Оштогу жолугушуусу март айында. Ош Бермети Сулаймантоо эл аралык фестивали июнда. Түрк дүйнөсүнүн фото сүрөтчүлөрүнүн жолугушуусу август айында. Чыгыш дасторкону палоонун түрүн даңазалаган фестиваль сентябрда. Түрк Vision 2019 түрк тилдүү мамлекеттеринин музыка фестивали октябрда. Түрк сойго мүчө өлкөлөрдүн туруктуу кеңешинин 38-чи отуруму ноябрь айында өткөрүлөт. Эл аралык иш-чараларды өткөрүүдө өкмөттүн алдында уюштуруу комитети түзүлөт. Аларды жетектөөчүлөр болуп, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өтүшүнө баш болгон Жанышбек Жамурзаев, Жумакадыр Курмангазиевдер дайындалды. Акындардын эл аралык сынактары, эл аралык жолугушуулар өтөт. Ошону менен бирге түрк тилдүү мамлекеттердин илимий окумуштуулар катышкан, Оштун ушу байыркылыгын, Оштун тарыхый бир баалуулугун изилдеген бир чоң эл аралык илимий форумдар, илимий конференциялар дагы пландаштырылып атат. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанылышына 3000 жылдык тарыхы жана Сулаймантоо ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кошулгандыгынын таасири бар. Андыктан туристтерди тартуучу ишмерчемдердин басымдуусу ыйык тоонун айланасында өткөрүлмөй болууда. Азыр аябай чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да, дүйнөгө дагы бир жолу көрсөткөнгө. Себеби өзүңөр билесиңер, бир нече окуялар болуп кетти. Дүйнөлүк коомчулукта Оштун кичине имиджи башкачараак болуп калган. Ошондуктан биз Ош шаарын ошо маданияты бай, эли меймандоос, ушундай бир бай тарыхы бар экенин көрсөтүшүбүз керек. Түрк өлкөлөрүнөн миңдеген коноктор чакырылчу иш-чараларга ол чойгон каражат керек. Бул жаатта финансы министрлиги көмөктөшөт деп кабарланууда. Мында сырткары өткөрүлүүчү объекттерди эл аралык талаптарга жооп берерлик кылып ремонттон өткөрүү зарылчылыгы турат. Маселен, Сулаймантоо музейинин айланасын ийреттөө, отургучтардын тамтыгы чыгып жаткан борбордук стадионду оңдоп чыгуу башкы маселелердин катарында. Мэрия тараптан дагы тиешелүү каржы булактары бөлүнгөн. Эми бар каралган. Бул эми албетте аздык кылат. Биз республикалык бюджеттен дагы сурайбыз. Эми реконструкциянын ар бир объекттин бул сметный стоимость иштеп чыгыш керек дегенде. Ремонт үчүн быйылкы казынадан капиталдык курулуш тармагына делген каражаттардан бөлүнөт. Ал эми түрк дүйнөсүнүн маданий борбору делген эстафета кийинки жыл үчүн Өзбекстандын Хива шаарына өткөрүлүп берилет. Нуржамал Баргыбаева, Мунар Арзибек уулу, Ынтымак. Ош шаарынын 2019 жылга карата бюджетинин долбоору коомдук угууда талкууланды. Шаардык кеңештин төрагасы билдиргендей, быйыл калаанын бюджети 1 миллиард 127 миллион сом болгон.
Бул өткөн жылга салыштырмалуу 20%га көп. Экинчи борбордон өткөн жылдагы бюджетте 940 миллион сом болгон. Коомдук угуу учурунда жаранды активисттер ВИЧке кабылган арыстелерге берилген сүт токтотулгандыгын айтып, жергиликтүү бийлик тез арада бул маселени чечүү керектигин билдиришти. Кененирээк кийинки материалда. Ош шаарынын 2019 жылга карата бюджетинин долбоору коомдук угууга коюлду. Иш-чарага Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов, биринчи вице-мэр Сайыпжан Турдуев, Ош шаардык кеңешинин депутаттары, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери жана шаардык тургундар катышты. Жыйында бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тарабынан оорукчан балдардын сүт азыктарына берилүүчү акча эмне себептен алынып салынганы тууралуу суроо берилди. Алардын айтымында 2017-2018 жылдары каржылоо болуп келип, быйыл ал сумма токтотулган. Эмне үчүн 2017 жылы бул жерде статистика жазылбай калыптыр. 1000 баланы сүт азык менен камсыз кылганбыз. 2018 жылы 1200 бала сүт азык менен камсыз кылган. Анын ичинен 27 бала ВИЧ-инфицированы болчу. 2019 жылы 36 бала ошол менен ата-энеси ВИЧ-инфицированы болот. Бирок тилекке каршы бул финансирование жабылган үчүн биз быйыл ошол балдарга болгон сүт азыкты ала албай калабызбы деген коркунуч туудуруп атат. Биз ошол 2 миллион акчаны сактап берсеңер деген сураныш менен кайрылабыз. Анан комментарий берип койсоңуздар жакшы болот. Алар сүткө бөлүнгөн акча жаңы түзүлгөн Сулайман Тоо волейбол командасына бериле тургандыгы боюнча маалыматтар бар экендигин айтышты. Мындай суроо жаралып атат. Ошо молочный кухнядан эконом кылган акча Сулайман Тоо футболун, волейболун ачканы сарпталдыбы деген. То есть мындайча айтканда салыштырмалуу. Эмне маанилүү? Бизге Сулайман Тоо волейбол клубу маанилүү эле, же молочная кухня маанилүү эле. Сүт азыктар ишканасы бул 68 жылы Союз мезгилинде түзүлгөн экен. Ошол боюнча келатат бир дагы эрежеси жок экен. Быйыл көңүл бурсаңыздар, 2 миллион 700 миңге бизге сунуштап келди. Бул акча кайда кетет десек, 2 миллион 700-дүн 751 миң сому зарплата кетет экен. Элестетип койду, 3төн 1. Дагы ага плюс сосфот кошулганда 950 миң болот. 1 миллионго жакын. 2 миллион 700 миң. Адан сырткары анын ичинен дагы 500 миң сому оборудование сатып алат экен. 200 миң сому здание ремонттойт экен. Өзү балдарга деп бөлүп аткан акчабыз 2 миллион 700 болсо, мынаке мен колумда факты, кимге болсо берем, тартып алыңыздар. 800 миң сом гана сүт алынат экен да, ошогочу. Жапар Ормонов бул боюнча туура эмес маалыматтар кетип жатканын, шаардык кеңештин депутаттары сүткө берилүүчү акчаны кыскартуу эмес, тескерисинче көбөйтүүгө макул экендигин кошумчалады. Бул каражатты жеткирүү маселесинин механизмин тактап чыга тургандыгын билдиришти. Туура эмес маалымат кетип калды. Шаардык кеңештин депутаттары кыскарткан эмес, тескерисинче аны көбөйтүп бергенге биз макулбуз. Убактылуу ошонун жеткирүү механизмин карап чыгуу боюнча азыр сунуш болду. Мүмкүн ушу социалдык кызматкерлер аркылуу үйүнө жеткиребизби? Себеби дагы бир маалымат үчүн кайсы балдар кимдер сүт алат дегенде так маалымат ала албадык да. Ошондуктан бул механизмди тактап азыр убактылуу берилип турчу сүттүн жана ушундай айлык акысын январдан бергенбиз федералдык кош. Калгандарын бүгүн механизмди так алып чыга турган болсо, биз керек болсо көбөйтүү, кыскартуу эмес, кошуп бергенге даярбыз. Ошондой эле жыйында шаар тургундары тарабынан коомдук ажатканалардын абалы, шаар ичиндеги сууат маселеси сыяктуу суроолор берилип, айтылган маселелер шаардык кеңештин сессиясында эске алына турган болду. Суу түтүүчүлөрдөн сугарса, шаар суу каналы айып салып атат да, бул барактарга бурап кетти. Ошол биринчи маселе. Адамдар үчүн үйлөр курулуп атат, сатка берип атат. Бирок биздин бала чакабыз үчүн эч ким кам көргөн жок. Жыйында шаардын 2019 жылдагы болжолдуу бюджети 1 миллиард 127 миллион сомду түзөрү айтылды. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 20%га көп. Шаардын быйылкы бюджетинин 41% социалдык маселелерге жумшалат. Анын ичинен билим берүү тармагына 386 миллион сомдой каражат бөлүнөт. Ош шаарынын бюджети шаардык кеңештин кезектеги жыйынында талкуулангандан кийин бекитилет. Чынарбек Алипбеков, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Жалал Абадтын басымдуу мектептеринде коопсуздук жана тазалык маселеси курч. Бул тууралуу эл аралык уюмдар тарабынан уюштурулган сынакта маалым болду. Ага Суу Загы району боюнча 5 мектептен 10 курам катышкан. Алардын дээрлик баарысы мектептериндеги таштанды жана коопсуздук маселесин чечүүгө багытталган чакан долбоорлорду жазышкан. Окуучулардын билим уясына болгон чакан инвестиция тартууга болгон аракеттери Кабылбек Көчкөнбай уулунун материалында. Бул окуучулар ар кайсыл мектептерден келген, бирок алардын баарынын билим уясындагы көйгөйлөр окшош.
Тагыраагы мектептеринде күзөт кызматы, видео байкоо жана таштандылар үчүн урналардын жоктугу сыяктуу маселелер. Окуучулар аларды жоюу үчүн чакан долбоорлор жазышкан. Окуучулар мектепте кеңири өзү мындай комфорт сезиш керек да. Эгерде биздин бирөө келип мени уруп кетсе эмне болот деп эметпейчи, коркпой эмес керек да. Сунушталган долбоорлордун көйгөйлүүсү жана окуучулардын деңгээлинде чечсе боло тургандары иргелип алынды. Анын жыйынтыгы менен жеңүүчү аталган курамдарга $250 каражат берилди. Эми ага окуучулар өздөрү жана жергиликтүү бийлик салым кошуп, айрым мектептерде коопсуздук жана тазалык маселеси чечилүү алдында турат. Мектепке камера коебуз, бирок алгач биз ошол айыл тургундарына, окуучуларга, мугалимдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен гана анан кийин ошол жыйынтыгы жакшы деңгээлде көргөзө турган болсо, анан камера коебуз. Уюштуруучулардын максаты жаштарды инвестиция тартууга үйрөтүү менен аймактардагы чакан көйгөйлөрдү чечүүнү көздөйт. Ал үчүн жаштардын демилгесин жергиликтүү бийлик менен ата-энелер колдоого алуусу зарыл. Бул максаты биз основной мектеп парламенти менен иштейбиз. Ошол мектептин окуучулары өзүнүн көйгөйүн өздөрү алып чыгып, ошого чечүүгө жардам берүү. Балдарды ошол мектеп парламентин ийгиликтүү иштетүүгө ошол жол көрсөтүү, аларды ошол долбоор жазуу жана ошондой көйгөйдү аныктоо боюнча билим берүү. Окуучулардын өз окуган мектептеги көйгөйлөргө кайдыгер эместиги жана аны чечүүгө жол издөөсү мында калыстарды кубандырды. Алардын катарында отурган Сузак райондук билим берүү бөлүм жетекчиси да мектеп директорлору айтпаган маселелерди окуучуларын көтөрүп жатчы. Таң калтырганын жашырган жок. Балдардан дагы оказывается көп нерсе үйрөнүшүп алат экен. Ошол көйгөйлөрдү ушу балдар көтөрүп чыкпаганда, мектептин директорлору мындай көйгөйлөрдү бүгүнкү күндө айткан эмес. Мен эми мындан кийин да ар бир мектепке жеке барып, ошол жерлерде көйгөйлөрдү окуучулар менен түздөн түз сүйлөшкөндү мындайча айтканда жолго коем деп ойлойм. Жогоруда окуучулар көтөрүп жаткан мектептеги коопсуздук маселеси өлкөнүн баардык аймагында курч бойдон калууда. Сузак районунда 100дөн ашуун мектеп болсо, алардын айрымдарында гана видео көзөмөл жана атайын күзөт кызматкерлери бар. Эске салсак, буга чейин бала бакчадан жана мектептерден балдарды зордуктоого аракет кылган бир нече учур интернет булактарына тараган эле. Калбек Учкунбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Өзбекстан Кыргызстандан картошка сатып алуудан баш тартканы тууралуу маалыматты билсеңиз керек. Алар картошканын баасы кымбат экендигин айтып жөө келтиришкен, бирок кошуналарга алма экспорттоо жанданды. Ноябрь айынан бери сатка чыгарылган жемиштердин 80% Өзбекстанга сатка чыгарылган. Айыл чарба жаатындагы адистер алдыда дагы суроо талаптар жогорулашы мүмкүндүгүн болжолшууда. Анткени Өзбекстанда негизинен мөмө жемиштер эрте бышат. Ал эми бизден ишкерлер жыйналган түшүмдөрдү кампаларда сактоону колго алышкан. Темага кененирээк Нуржамал Баргыбаева токтолот. Бул бөлмө сырттагы адамга кадимки кампа катары көрүнүшү мүмкүн, а бирок дубал шыптарынан бери бирдей температураны кармап туруучу жабдуулар орнотулган. Анткени сакталган алмалар ысыкта чирип, суукта үшүк алып кетпегидей болушу абзел. Себеби булардын дубалдарына дагы, полго дагы, потолокко дагы бардыгына атайын тиешелүү ысыкты же мыздакты чыгарбай турган материалдарды коюп туруп жасаганбыз. Ошондуктан бир гана азыраак гана энергия кетет. Аз электр энергиясы менен биз нормальный немеде сактап алабыз алмаларды. Абибилла Козиевдин муздаткыч кампасында азыр 50 тонна алма бар. Аларды 2-3 бөлмөгө ажыратып койгон. Себеби алмаларды сортуна карап 1 градустан 7 градуска чейинки температурада сактоо керектигин айтат. Бул жердеги алмалар ноябрь айында терилип келинген. Маселен, бул алманын сорту Смиренка деп аталат экен. Бул сорттогу алманы үй шартында март айына чейин сактоого мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бул музканадагы 3 градустук температурада май айына чейин сакталат. Ишкер киреше алууда алма жыйноого кылдат көңүл бурат. Тактап айтканда, жерге түшкөн алмаларды ыргытып жибербей, жарактууларын өзүнчө сактап жатат. Жаз жай айларында иргеп, жергиликтүү базарга, анан башка мамлекеттерге сатыкка чыгарууну пландоодо. Мыналда жерге түшкөн алмалар, мына эми анча-мынча неме түшкөнү болгон, калгандарын мынакей жакшынакайларын сорттоп туруп пайдаланса болот. Ушуну эми азыр эми жакында биз дагы кичине убакыт бар. Февралдын аягында буларды бардыгын негизинен бир 4 түргө сорттолунат. Майдалары өзүнчө, базарга кетчүлөр, кээ бир алдыңкы булардын ичинде мындай жакшынакай алдыңкылары турат, кээ бир жакшыналары кетет алыска. Биздин балдар дайым ушун немелерди жакшына алмаларды Казакстандын Чимкент шаарында, Астана шаарында, Алматы шаарында, Тажикстандын Душанбе шаарында сатып үйрөнүп калышкан.
Ош облусу боюнча бул сыяктуу 16 муздаткыч кампа бар. Алардан бул күнгө чейин 508 тонна алма экспортко чыкты. Мунун 313 тоннасы коңшу Өзбекстанга сатылган. Бул көрсөткүч айыл чарба борборуна катталганы гана. Адистер экспорттун көлөмү мындан да көп экенин айтышууда. Ошондо негизинен алма сатып алууга Өзбекстан мамлекети кызыктар. Бирок баягы Европага чыкканга азыр убакыт бизге неме мүмкүнчүлүк берген. Эгер каалай тургандар болсо, Европа мамлекеттерине кеңири өзүнүн продукциясын алмаларды алып чыгып саткан укугу бар да. Бизде таможнялардан жеңилдиктер берилген. Таможнялардан өткөндө ошо мурдагы неме боюнча бизге кыйла жеңилдиктер бар да. Баягы эл аралык мисалга ала турган болсок, аларда баягы таможняда кошумча нарктар төлөбөйт. Ошо эл катары баягы бизде мына СНГ мамлекеттерине өтүп атпайбы? Ошон гана салыктарды гана положенный мыйзам чегиндеги салыктарын гана төлөйт да, башка төлөмдөр төлөнбөйт да. Айыл чарба жаатындагы адистер алдыда экспорттагы жогорулашын болжолдошууда. Себеби Өзбекстанда негизинен мөмө жемиштер эрте бышкандыктан кеч күздөгү жемиштерге суроо талап күч болот. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандардын саны арбагандыгы маалым. Анткени диний көз караш баланы эмдөөдөн өткөрүүдө түшүнбөстүктөрдү жаратып келген. Эми өкмөт бул жаатта башка аракеттерге өткөндөй болду. Адистер буга чейин эмдөөнүн пайда зыяны тууралуу дин өкүлдөрүнүн жардамында түшүндүрүү иштерин жасап келишкен болсо, эми эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу жаңы төрөлгөн балага сертификаттарды бере баштады. Ал эми эмдөөдөн баш тарткандарга деле берилет. Бирок ага баш тарткандыгы тууралуу маалымат жазылат. Бул сертификаттар баланын жанында өмүр бою сакталыш керек болот. Анткени ал чоңоюп, бала бакчага кирер деле эмес. Керек болсо жогорку окуу жайына тапшыруу учурунда дагы ушул сертификат талап кылынат. Балдарга эмдөөдөн өткөндүгү боюнча сертификаттарды тапшыруу боюнча Чынарбек Азбеков айтып берет. Эми жаңы төрөлгөн балдарга төрөт үйүнөн сертификат берилет. Ага баланын качан эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу маалыматтар жазылат. Мындай маалымат республикалык эмдөө борборунун өкүлдөрү менен тиешелүү адистердин Ош шаарындагы жыйынында айтылды. Бул сертификатты ата-энелер үйүндө сакташат. Ар бир медициналык мекемеге келгенде, мектепке барганда бала, окуу жайларына барганда, больницага барганда ушул сертификат дайым жанында жүрүш керек. Ал эми эмдөөдөн баш тарткан балдар болсо, ата-энелер ушул эмдөөдөн баш тартып аткан болсо, балдарды ымыркайларды роддомдон, буларга сертификат берилет. Бирок сертификатта жазылат. Анан форма 113 деген бар, ал жерге жазыш керек, что эмдөөдөн баш тартты деп. Сертификат берүү Саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын буйругунун негизинде демилгеленген. Адистердин айтымында учурдагы ички жана тышкы миграциялык агымдын негизинде ушундай кадамга баруу зарылчылыгы келип чыккан. Себеби бир региондо, бир аймакта жашап туруп, ата-энелер азыр миграция болуп туруп, иш менен баласы менен кетип калып атышат. Мисалы, Ошто төрөлүп туруп, Бишкекке кетип калат. Анан Бишкекке баргандан кийин ал жерден эмдөөлөрдү да башка медициналык кызматтарды алышпайт. Ошону менен эмдөөлөр ошону менен токтоп калат. Анан кийин кайрылбаган үчүн эмдөөлөр эч качан балдар албай калат. Ошол себептен эмдөөдөн албай калган балдар көбөйүп баратат да. Ошон үчүн ошондой балдарды жоготпош үчүн ата-энелерге ушул сертификатты берип атабыз. Жыйындан соң адистер Ош шаардык төрөт үйүнө барышты. Андагы жаңы көз жарган ымыркайлардын энелерине сертификат тууралуу кеңири маалыматтар айтылып, андан соң тапшырып жатышты. Сертификат төрөлгөндөн кийин берилет. Бул сертификат бул 63 формада кайсыл эмдөөлөрдү алган болсоңуздар, ошондой эле эмдөөлөрдүн бардыгы, данный эмелери бардыгы буга түшүрүлөт да. Эгерде форма 63 поликлиникада болсо, бул сиздердин колуңуздарда жүрүш керек да. Бул менин 4-түнчү балам. 3 уулум бар эле, буга чейин мындай сертификат алган эмесмин. Буга чейин биринчи жолу алып атам. Азыр 4-түнчүм кыз. Кызым бакты бар экен, бактылуубуз барыбыз. Жакшы экен, бунун ичине бар жок түшүп турат экен, распечаткалар, маалыматтар канча. Эскерте кетсек, буга чейин балдардын эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу маалыматтар форма 63 медициналык документке жазылып, ал Саламаттыкты сактоо борборлорунда болуп келген. Эми ошол эле маалыматтар сертификатка жазылып, кайсыл жакта болбосун баласынын эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу маалыматтарды биле алышат. Чынарбек Алипбеков, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак.
Нокен районунун акимине таандыкталган мал союучу жайдан чыккан жагымсыз жыт жергиликтүүлөрдү нааразы кылууда. Ага кошумча өлгөн жандыктарды көмүүчү аңдагы калктуу конушка жакын жайгашып, нормалар эске алынган эмес. Аталган жайдын абалынан болсо мамлекеттик экотехинспекциянын кабары жок. Ал эми анын ээси болгон район акими ызычуу жараткан мал союучу жайды толук жаптырып салмай болууда. Бирок ага жанаша жайгашкан өлгөн жандыктар ташылчу аң көйгөй бойдон калууда. Теманы аймактык кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай улантат. Жити урат мына. Кушанан чыкат. Бүргөндү айылындагы мал союучу жайдан чыккан калдыктар чуңкурга ачык эле ташталат. Кышкысын анчейин байкалбаганы менен күн ысык мезгилде андан чыккан жагымсыз жыт айыл элин түйшөлтүп келет. Биз шу айылда жашайбыз, шу кушкандан 100 метр нарында. Шу жыты жай келгенде отуруш илажы жок. Нелер ачык, санитария гигиеналарга жооп бербейт. Biz bir yerde rasa kıynalık turası, çımın köpeyip keter jayında, itter rasa жашоо кыйын болуп кетти. Мал союлчу жайдын ээси, тагыраагы Нокендин акими тургундардын айыптоолорун негиздүү деп эсептейт. Ошол себептен аны жаптырып салмак болууда. Бирок анын пикиринде мал союлчу цех жабылганы менен маселе толук чечилбейт. Анткени анын жанында өлгөн иттерди таштоочу атайын аң да бар. Андан мал сойгон цехке караганда көбүрөөк жагымсыз жыт чыгат дейт район башчысы. Азыр эми ошол жерде жыт чыгып атат дегенге мен элге каршы чыкпайм. Туура эле. Жыт көбүрөөк. Ошол эми жанында кушкана бар, жанында яма бекере курулуп калып, ошол бир жылда 2 жолу жолбун иттерди атуу иш-чара жүрөт. Ошол 150-200 чактуу канча ит атылган болсо, ошо айыл өкмөт тарабынан атылат бул ит. Ошол жерге ташталат. Азыр жыт ошол жерден чыгып атат. Чындыгында мал союлчу жай менен өлгөн жандыктар көмүлчү аң бир жерде жайгашкан. Алардын аралыгы болгону 20-30 метрди гана түзөт. Эң кызыгы аңды азыркы Нокен районунун акими 2016 жылы Бүргөндү айыл өкмөтүн жетектеп турган учурда өзү курдурган. Ит көбөйүп кетти дегенде иттат ойноп, элге ит тапып таштайт. Ошону сасыгып азыр билинбейт азыр. Эртең жазга чыкканда сасып адам отуруп койду берди. Наркы өзөгө 5 км 6 км отуруп койду. Мамлекеттик экотехинспекциянын кызматкерлери билдиргендей, өлгөн жандыктар көмүлчү жер калктуу конуштан дегеле бардык объектилерден 3 чакырымга чейин алыс болуусу шарт. Деген менен жогоруда биз сөз кылып жаткан объектилер калктуу конушка гана эмес, бири-бирине да өтө жакын. Андалар эмнеге ушул мезгилге чейин бир рет да текшерилип, жабылган эмес? Бул сурообузга мамлекеттик экотехинспекциянын өкүлү төмөндөгүчө жооп узатты. Штаттан бизге официал маалыматка тизмеге берилген эмес да. Алынған емес. Азыр же бир заявителден бир заявление түшкөн эмес. Интернетке же бергенде жанам бизге бирөө арыз жатса, ушул жерди текшерип бер депчи. Текшерүүгө алабыз. Ээси келет, ээси менен барып жолугабыз, текшерүүгө киргенге укук алабыз да. Ошондо иненен алабыз, аты жөнүн жазып базага киргизебиз да. Ушуна кийинки жылга же кийинки кварталга текшерүүгө киргизип коебуз да. Көрсө бул жайлар боюнча жергиликтүү бийлик ушул күнгө чейин бир да жолу мамлекеттик экотехинспекцияга маалымат бербептир. Айыл тургундары да арыз жазышкан эмес. Ошентип элди нааразы кылган мал союучу жай толук жабылмай болуп турат. Ал эми анын жанындагы атылып келинген жолбун иттерди көмгөн жердин тагдыры азырынча белгисиз. Анткени аны тийиштүү кызматтар эми текшерүүгө алган турушат. Анын жыйынтыгы менен гана башка жака которулуп, тийиштүү адамдарга чара көрүлмөкчү. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Баткен шаарынын Мурат Салихов көчөсү 14 миллион сомго реконструкцияланып, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар жана суу каналдары орнотулду. Бирок жумуш аяктабай жатып тротуарлар жараксыз абалга кептелүүдө. Шаар тургундары болсо мында көрүнүшкө нааразы. Жолдун сапатына ичи чыкпаган элдин үнүн кабарчыбыз угуп келди. Мындан 4 жыл мурда Баткен шаарынын Мурат Салихов көчөсүн оңдоо үчүн тендер жарыяланып, КС-Интер ишканасы утуп чыккан. Бирок өткөн жылдын декабрь айында гана асфальт төшөлүп, тротуарлар салынган. Жумуш аяктабай жатып, алгачкы төшөлгөн асфальтта жарака пайда болуп, айрым жерлери чөгүп да кеткен. Бузулуп атат да. Мен оюмча, мен көргөнүм боюнча бул 2018 декабрь айында болгон буларчы. Бирок ошо кыштын суугуна карабай басышкан. Кышта баскан нерсени билесиңер да, сапат жок болот. Анан бул деген башы башталган, аягына чейин бүтө элек, уже бардык жерлери бузулуп атат да. Асфальттар эзилип атат, бар жерлер чөгүп кеткен. Себеби трамбовка болгон эмес. Анан асфальт бири-бирин кармабайт кышындачы, суукта. Бул деген температура болуш керек да определенный. Асфальт кармаш үчүнчү, бири-бирине жабыш үчүн.
Ошон үчүн мен ойлойм, бул вообще баягы жоопкерсиздик да. 14 миллион сомго бааланган жолдун 80% аякта учурда жумуш токтоп турат. Бирок жол пайдаланууга берилген. 2 ай аралыгында мынтип жолдун жараксыз абалга кептелиши шаардыктарды нааразы кылды. Кытайлардын жолдорун көр, мен биздин Кызыл жолдун жолу, наргы көлгө кеткен жолдорду көр. Биздин мана Баткендин жолдорун көр, кылгандарын көр, муну көр. Бүт неме болду. Тупурактары чүшүп, көңүлдөгүдөй эмес да. Шаар бийлиги бул ишке кийгилише албастыгын айтып, жумуш аяктаганда гана баланска өткөрүп алаарын билдирди. Ал эми курулушту көзөмөлдөөчү жол тейлөө мекемеси тендерди уткан компанияны күнөөлөп, жараксыз тротуарларды алар өз каражаттарынан оңдоп берет деп ишендиришет. Баягы күн суук болду, башка болду. Ошол негизден көчүп кетти. Биз договордун негизинде баягы жерде. Ошол өзү КСНТРдин өзү жооп берет. Өзүнүн эсебинен кылып берет, аткарып берет. Бузулган жерлерде. Бизде бул Салев көчөсүнүн өзүбүздүн дубарыбызды ошо ДПКге жана Минтрансқа билдирүүлөр жасаганбыз. Жана түз өзүбүздүн ДПКке өзүбүздүн мэрдин атынан каттар жолдоп бүгүнкү күндө бир топ ошол кетирилген мүчүлүктөр жөнүндө өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Азыркы мезгилге чейин жалпы 500 метр жол, анан 400 метр тротуарга асфальт төшөлгөн. Бул шаардын инфраструктурасын көтөрүүгө максатталган. Бирок жол сапатсыз курулуп, тескерисинче элдин нараазычылыгына жаратууда. Акча убагында которулбай, аба ырайы суук мезгилинде иш башталып, сапатсыз жолдор курулууда дешет адистер. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижали уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Баткендик 70 жаштагы аксакал кыздарга сеп даярдап, сайма сайып, курак курап, көрпө каптайт. Ал кыздарынын себин да өзү даярдап турмушка узаткан экен. Козубай Момуновдун колунан чыккан курак төшөктөр учурда жүздөгөн үйлөрдө кездешет. Аксакал бул өнөрүн 300дөн ашуун кыз келинге үйрөткөн. 50 жылдан бери тикмечилик менен алектенген аксакал менен кабарчыбыз баарлашып келди. Баткен чөлкөмүндөгү жергиликтүүлөрдүн менталитетине ылайык чеберчилик менен буга чейин жалаң кыз келиндер же чоң энелер алектенип келген. Андыктан бул өнөр аял кишилерге таандык деген түшүнүк калыптанып калган. Ага карабай Самаркандек айылынын тургуну Козубай Маматов 50 жылдан бери чеберчилик менен алектенет. Бул анын тубаса таланты. Колумдан келген өнөр экен да. Өнөрлүүдөн өнөт экен. Ал өнөрсүз адам эч нерсе кыла албайт экен. Мен агар кайрадан жаралып нерсем дагы ушу кесипти тандамакмын. Эгер болду эми ардың болду токтоп деп дагы жаш болгон сегизде болуп калсам дагы ушу кесипти тандамакмын да. Себеби шуну менен мен жан багып, бала чака багып, мына 5 баланы макан жайлуу кылдым, үйлүү жайлуу кылдым. 8 жашынан тартып тигүүчүлүккө кол урган Козубай Маматов кыздарга сеп даярдайт. Анын колунан чыккан сайма курак көрпөлөр учурда жүздөгөн үйлөрдө кездешет. Чебер бул өнөрү менен 5 баланы эризеге жеткирип, 3 кыздын себинде өзү даярдаган. Убагында райондогу тигүү цехинде жетекчилик кылып, андан соң кесиптик лицейде тигүүчүлүккө окуткан. Азыр эми үйүндөгү чакан бөлмөдө буйртма алып, элдин кызматында экен. Буйртма биягы лейлектен коргондон бери карап, ары катыраңдан бери келет. Катыраңдан бери биягы Аксайдан, анан көпчүлүгү мына Баткенде өзүнүн иштеп жүргөн, өзүндү тааныган билгендер Баткенден дагы келишет. Оңдой турган буюмду дагы алып келишип, чымчыкты сойсам, касап сойсун деп алып келип оңдотуп кетет. Козубай Маматовду алгач көргөндөр чебер киши деп таң калуу менен карашат. Тигүүчүнүн өмүр шериги Мархамат Жороева чеберчиликти баш кошкондон кийин жолдошунан үйрөнүптүр. Экөөлөп даярдаган кийим-кечектерди жума сайын айылдагы чакан базарга алып чыгып сатышат экен. Биз материалдарды өзүбүз алабыз, бардыгын. Алып жолдошум даярдап, пычып, тигип даярдап берет, мен алып келип сатам. Кайра дагын алабыз, ошентип тириликке болот, Кудай кааласа. Чебер атанын айтымында кыздын себин даярдоого 1 жума убакыт кетет экен. Анын колунан даярдалган буюмдар сапаттуу болгондуктан буйртма бергендердин катары суюлбайт. 70 жаштагы Козубай ата ар кесипти аздектесе акыбети кайтат дейт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижали уулу, Ынтымак, Баткен району. Бул деле киреше. Аркабыздан издеп жүрсө керек болсо. Булар өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу делген окуялардын айрымдары болду. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер менен жарым саат бою назар апталык берүүсүндө Асанбек Каракозбек болдум. Саламаттаңыздар.